Мен атым жөнүм Барктабазов Максат. Мен Бишкек шаарынын тургунумун. Буга чейин дагы башка кооперативтерге барып көргөм. Алардын шарттары кичине мага туура келбей айтканда. Анан интернеттен укканда ошол мага шарттары жакты да. Анан бул жерге келип, ошо Данияр деген менеджер балага жолугуп калдым, таанышып. Анан ошол Данияр түшүндүрүп бергенден кийин мага өзүм каалагандай шартыма туура келди да барычы. Анан ошондон кийин эле мен акча төлөп алайын деп бир чети бир аз эметтим, мындай рисковать этипчи. Бир аз мындай ишенбестиктер болду чынында эле. Анан төлөй берейин деп эле төлөп, анан 4 ай 10 күн дегенде мага чалып айтышты. Үй издей бериңиз депчи. Ошол анан 2 жуманын ичинде үй издеп таап, анан оформить этип кирип калдык үйгө. Үйдү 5-микрорайондон алдым. Ошол өзүм үйдү издеп, өзүм таптым. Анан мага жаккан үйдү бияка көргөзүп, мен ушул үйдү таптым десем, анан макул деп ошол алып берип калышты. Башка кооперативтерге барганда мага туура келбей алган шарттар ошол, алар кооператив үйдү өзүбүзгө оформить этебиз деп айтканда. Анан ошол шартты кичине мындай эметип калганда, ойлонорчумун да, мындай кандай болуп кетет депчи. Ал келечектики үйдү өзүңүзгө оформить этип беребиз деген шарты мага жагып, анан ошондон келип калгам да бул кооперативкечи. Мен 2,5 миллион сомго жазылгам. Анан 3 бөлмөлүү батир алдык. Анан ай сайын 17.600 сомдон төлөйбүз. 25% 625 000 сом болгон. Ошо 625 миңди келип төлөп, анан ошол 4 айдан кийин очередь жетти да. Негизи булардыкы ошо төлөмдөр банкка төлөнөт экен да. Анан акчаны дагы үй алып берип атканда банктан алып беришти. Ошо банк аркылуу операциялар жүрөт экен. Үйдөгүлөргө айтпай эле кое берейинчи, алар дагы канча 3 ай, 4 ай, 5-6 ай күтүп калабызбы, анан переживать этпесин деп өзүм эле төгүп койгом да. Анан алар үй издегиле дегенден кийин үйдөгүлөргө айтпайдым. Ушинтип акча төгүп койгом, очередтин жетип үй карап атам десем, ошо жакшы болуп тур деди. Анан эми жаштарга деги эле үй алат элем дегендерге айтат элем. Эми бул келечек кооперативден мен билгени бир 100 киши үй алды. Дагы эле алып атат. Биз алып аткан күнү дагы жаныбызда 2-3 киши чогулдык үйдө. Анан мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо келип төлөп, ишенип, коркпой эле төлөп алсаңыздар болот экен. Шарттар жөнөкөй, документтер дагы ылдам бүтөт да. Паспорт менен келесиң, анан бат-баттан балдар каттап берет. Банкка барып туруп, канча бир көп документим бар топтоп алып туруп деле кайра банк отказ берип коет да, негизи көп жердечи. Ипотекага барганда, анан ошо ипотеканы кутулуп бүтүш үчүн тиги чачыңдын баары агарып да кетет да, чын айтсаңчы. Бул келечектики шарттары жеңил, коркпой келип алсаңыздар болот.